Интернет аркылуу акча табуунун оңой жолу. Avalon сайтында баары жөпжөнөкөй. Аппсиндүү ссылка аркылуу өтүп, алгач катты алыңыз. Андан соң инвестор катары акча саласыз. 24 саат 7 күндүк кылып, жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Avalon сайты баары Мурдагы билим берүү министри Каныбек Исаков каза болду. Маалыматтуу Супер KG порталына маркумдун жакындары тастыктады. Маалым болгондой, экс-министр пневмония тартынан улам каза болгон. Мындан сырткары, ал кант диабети менен дагы жабыркап жүргөн. Каныбек Исаков Ош мамлекеттик университетинин ректору, Кыргыз Республикасынын билим берүү министри кызматтарын аркалаган. Ал 51 жашта болчу. Филология илимдеринин доктору профессор Каныбек Исаков 1969 жылы Ош облусунун Ноокат районундагы Жаңы Ноокат айылында туулган. 1987 жылы Ош мамлекеттик университетине окууга тапшырып, 1993 жылы артыкчылык менен аяктаган. Эмгек жолу 1993 жылы Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы факультетинин тил таануу кафедрасында окутуучу болуп эмгек жолун баштаган. 1995 жылы Нур гезитинин башкы редактору болуп дайындалган. 1997 жылы Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы факультетинде декандын орун басары болуп иштеген. 1998 жылы Ош МУнун тарбия иштери боюнча ректордун жардамчысы кызматына дайындалган. 2000 жылы Ош мамлекеттик университетинин коомдук жана тарбия иштери боюнча проректорлук кызматында иштей баштаган. 2005 жылы Ош мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил боюнча проректору болуп дайындалган. 2006 жылы Ош гуманитардык педагогикалык институтунун ректору болуп дайындалган. 2011 жылы Ош мамлекеттик университетинин ректору кызматына дайындалган. 2019 жылы Жогорку Кеңеш аны билим берүү министри кызматына талапкерлигин жактырып, 2020 жылы октябрь айында кызматынан алынган. Биздин эмгек жамаат Каныбек Исаковдун мезгилсиз дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу үй бүлөсүнүн, жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтат. Булак Супер KG. Финпол Тайырбек Сарпашевдин үйүн тинтүүгө алды. Тергөөгө ылайык 2016 жылы президенттин аппаратынын кызматкерлери, мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги, судьялар жана сот тутумунун өкүлдөрү соттун чечимдерин жасалмалаган. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы Тайырбек Сарпашевдин үйүн тинтүүгө алды. Бул тууралуу ишенимдүү маалымат булагы кабарлап, видео жөнөттү. Буга чейин Финпол мамлекеттик кызмат, сот тутуму жана бир катар мекемелердин жетекчилери катышкан коррупциялык схеманы ачыктаганы аныкталган. Тергөөгө ылайык 2016 жылы президенттин аппаратынын кызматкерлери, мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги, судьялар жана сот тутумунун өкүлдөрү соттун чечимдерин жасалмалап, Максим Бакиевке жакын кишилердин мүлкүн камакка алуу чечимин жокко чыгарышкан. Алар муну менен ГЭ ишканасынын кызыкчылыгын көздөшкөн. Аталган факты боюнча Жазык кодексинин 319 беренесинин 1-бөлүгү, башкача айтканда коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Белгилей кетсек, Тайырбек Сарпашев 2015-2017 жылдары мамлекеттик каттоо кызматын жетектеген. Булак Спутник KG. Бир дагы жер сатылбайт. Сыдыр Жапаров тышкы карыздан кутулуунун бир жолун айтты. Жыйында журналисттердин бири тышкы карыздан кутулуу үчүн нарындагы жетим тоону берет деген кептер чыгып жатат. Сиз президент болуп келип калсаңыз, сырттан келген инвесторлорго ал жерди иштетүүгө бересизби деген суроо узаткан. Нарындагы жетим тоону Кытайга карыздын ордуна берет деген ушак кепи. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров жалпыга маалымдоо каражаттарына маалымат жыйын өткөрүп жатып билдирди. Жыйында журналисттердин бири тышкы карыздан кутулуу үчүн нарындагы жетим тоону берет деген кептер чыгып жатат. Сиз президент болуп келип калсаңыз, сырттан келген инвесторлорго ал жерди иштетүүгө бересизби деген суроо узаткан. Тышкы карыз үчүн нарындагы жетим тоонун 1% эмес, 1 куму да берилбейт. Аны өзүбүз иштетебиз. Кытайдын карызынан кутулуу жолдорун иштеп жатабыз. Жетим тоону Кытайга берет деген бул ушак кеп. Кумтөрдүн катасын кайталабай, тарыхтан сабак алышыбыз керек, деди Жапаров. Премьер-министр жыйында тышкы карыздан кутулуунун бир жолун айтып берди. Кыргызстанда азыр эч нерсе жашыруун эмес, жетим тоо боюнча сөз болгон, бирок анын сырьёсун иштетүү тууралуу айтылган. Жетим тоодо азыр 5 миллиард тоннадан ашык темирдин запасы бар. Бул 50 миллиард тоннанын тегерегиндеги сырьёнун запасы. Ошол сырьёну гана берип карыздан кутулсакпы деген сөз уланып жатат. Аны казып алууда бир дагы чет өлкөлүк мамлекет катышпайт. Өзүбүз иштетип, ал жерде Кыргыз Республикасынын жарандары иштегидей кылабыз. Мисалы, Кара Кечи көмүргени жөн эле тоо, ал жактан
жактан көмүр казып, анан элге ТЭЦК сатып жатышат. Биз деле жетим тоодон темирди ошол сыяктуу кылып алсак болот. Башкача айтканда, ал жактан жөн гана сырьёсун казып алып сатсак, бир жылда 1 миллиард сомдон ашык карыздан кутула алат экенбиз. Жеке эле Кытайдын карызынан эмес, башка карыздан деле кутулсак болот. Бул эми карызды төлөөнүн бир жолу. Башка дагы варианттар бар, деди Жапаров. Эске салсак, президенттин милдетин аткаруучу жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө маалымат жыйыны өткөрүп жатат. Булак Спутник KG сайты. Жапаров Раим Матраимов камалганда эмнени өтүнгөнүн айтып берди. 20 октябрда бажы кызматынын төрагасынын мурда орун басары Раим Матраимов кармалган. Кийин ал бюджетке келтирген зыяндын ордун толтура баштаганы кабарланган. Бажы кызматынын башчысынын мурда орун басары Раим Матраимов сыртка чыгарган мүлкүн кайтарып, келтирилген чыгымдын ордун толтуруп берейин деп сунуштады. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров маалымат жыйыны учурунда билдирди. Ага журналисттер Раим Матраимовдун бошотулушу боюнча суроо беришкен. Матраимов аны камагандан эч кандай пайда чыкпасын айтып, андан көрө сыртка чыгарылган каражатты кайтарып, чыгымдын ордун толтуруп берүүнү сунуштады. Аны камап койгонубуз бюджетке бир тыйын алып келбейт. Мен УКМКнын жетекчилигине кайрылып, бул тууралуу өтүнүч кылгам. Бул дүйнөлүк практика, алган нерсени кайтарып бериш керек, деди Жапаров. Эске салсак, 20 октябрда бажы кызматынын төрагасынын мурда орун басары Раим Матраимов кармалган. Кийин ал бюджетке келтирген зыяндын ордун толтура баштаганы кабарланган. Сотто баш коргоо чарасы каралып, сыртка чыкпоо боюнча телегат менен үйүнө жиберилген. Булак Спутник KG. Руслан Тайгашкаев Ысык Атанын акими болуп дайындалды. Чүй облусунун Ысык Ата районунун башчылыгына Руслан Тайгашкаев дайындалды. Жаңы акимди район активине бүгүн 12 ноябрда өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мирбек Мияров тааныштырды. Буга чейин бул кызматта Байыш Курманов иштеп келген. Ал эми Руслан Тайгашкаев Ысык Ата айыл өкмөтүнүн башчысы болуп эмгектенген. Булак Турмуш KG. Жапаров абакта жатканда адилетсиздикти жон терим менен сездим. Эч кимди куугунтукка албагыла. Бүгүн 12 ноябрда премьер-министр Садыр Жапаровдун маалымат жыйыны өтүүдө. Жыйында ага анын түрмөдө отурганы жана үй бүлөсүнүн куугунтукталганы боюнча суроо узатылды. Жапаров абакта жатканда адилетсиздикти жон терим менен сездим. Мен биринчи камалган кезде 2012 жылдары 6-7 ай жаткандан кийин бийлик соодалашууну баштады. Позициямдан кайтпай койгондо күнөөсү жок бир тууган эжемди СИЗО 1ге камап койду. Бир жумадан кийин кайра позициясынан кайттыгу деп эжем менен жолуктурууга аракет кылышты. Бирок мен болбой койдум. Ошентип эжем 21 күн жатты. 21 күндөн кийин эжемди камаган эле сот кайра эле чыгарып койду. Башыман мындай учурда өткөргөн үчүн эч кимди куугунтукка албагыла дедим. Булак Назар Ньюс KG. Өмүрбек Текебаев бизди ким башкарат? Президентпи же пресс катчыбы? Кечээ ММКлар Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарбайт, анткени ал президенттик шайлоого катышып жатат деп жазып чыгышкан. Бул тууралуу депутат Өмүрбек Текебаев бүгүн 12 ноябрда парламенттин кезектеги жыйынында билдирди. Эгерде Садыр Жапаровду милдетти аткарбайм деп чечсе, кагаз жөнүндө документ болушу керек. Андан кийин кимге тапшырабыз деп эки жакты карап, төрага экен деп мыйзамдуу түрдө кабыл алуу керек. Эл дагы бийликтин өткөрүлүп берилишин көрүшү керек. Өлкөнү сыйласак, анан эл мыйзамды сыйлайт. Мындай мамиле кылуу туура эмес. Өлкө бир дагы мүнөт башчысыз калбашы керек. Күн тартибиндеги 20 маселени карап, муну 21 маселе кылып коебузбу, деди ал төрагага кайрылып. Спикер Талант Мамытов бардык маселенин процедурасы бар экендигин айтты. Демек азырынча президент өзүнүн милдетин тапшыра элек. Бул тууралуу басма сөз кызматынан уктук. Ал расмий билдирүү жасайбы же жокпу? Бизди ким башкарат? Президентпи же пресс катчыбы деп сурады депутат. Мамытов Садыр Жапаров бүгүн маалымат жыйынында тийиштүү билдирүү жасайт деген оюн айтты. Депутат Умбеталы Кыдыралиев Конституциянын 68-беренесинде эгерде президент өз ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда тапшырса, анда анын ыйгарым укуктары спикерге өткөрүлүп берилет. Эгерде ал аткара албаса, анда баары Конституцияда так жазылган, деди ал. Талант Мамытов бир аз убакыт сурап, баары мыйзам чегинде каралат, деди. Булак Назар Ньюс KG. Садыр Жапаров 2010 жылдагы апрель окуясында кан төгүлүп, 90дой өмүр кыйылганына жалгыз гана Бакиев күнөө эмес. Мурдагы президент Курманбек Бакиевди Кыргызстанга алып келүү боюнча иш уланат. Бул тууралуу 12 ноябрда басма сөз жыйынында президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып айтты.
Жапаров 2010-жылдагы апрель окуясында кан төгүлүп 90дой өмүр кыйылганына жалгыз гана Бакиев күнөөлүү эмес экенин айтып, ага карата козголгон иш изилденерин билдирди. 2010-жылкы окуя боюнча жалаң эле Бакиевдер күнөөлүү эмес, башкалар да күнөөлүү болуп калат. Эгер чындап адилеттүүлүк менен териштирсек, ал кылмыш ишине жете элекпиз. Баарын кайрадан көтөрүп чыгып, каратып, изилдеттиришибиз керек. Бакиевди экстрадициялоо боюнча иш уланаарын айтып, Жапаров бул маселелерге азырынча жете элек экенин кошумчалады. Биз бул маселени сөзсүз түрдө көтөрөбүз. Бул бүгүн же эртең эле улана турган нерсе эмес. Экстрадиция кылып бергиле, деп башкы прокуратура сурап жатат. Алмазбек Атамбаев канча жолу айтты. Андан кийинки бийлик деле айтып жатат. Бирок буга мен жете элекмин. Толук иштегениме 10 эле күн болду. Булак Назар Ньюс.